Tunuk bolsam tilim menen tunukmun, uluk bolsam tilim menen ulukmun, ulut bolsam tilim menen ulutmun. Ankeni til ar uluttun anıktar, pasportu da, mandatı da, метрикасы улуттун. Бул ырсаптары акын Эсенгул Ибраевдин калемине таандык. Аны көркөм окуунун чебери Райымжан Курбанов ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнүн түпкүрүнө сиңире алды. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошуп келе жаткан коомдук ишмер калк арасына кыргыздын левитаны каймана ысымы менен белгилүү. Сырттан эч ким келип биздин ошол тилибизди өнүктүрүп бербейт. Кыргыздар өздөрү ошол эне тилин сүйүш керек. Мен барган жерде айтып атам, албетте силердин балдарыңар көп тил билиш керек. Англисче, францча, немче, жапончо билсин. Бирок биринчи кезекте ошол кыргыз тили деп. Анан жана көрүнүк жарыктар боюнча айтып атышпайбы? Эми негизинен эле баягы жетекчилер кыргыздарда, ээлер кыргыздарда. Ошон үчүн өзүбүз аракет кылсак ошондо болот. Санап кетен эргип Курбанов жетектеген кыргыз тили коомунун түзүлгөндүгүнө быйыл 30 жыл толду. Ишмердин 60 жаш курагына туш келген кош майрамга карата адабий музыкалык кече өттү. Ага легендарлуу парламенттин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айылдаштары, студенттер жана жаш активисттер катышты. Бул агай биздин айылдан, бул Райымжан Курбановду биз өтө жакшы тааныйбыз, анан көргөнбүз көп жолучу. Анан биздин мектептерде мындай линейкалар болсо, биз көп урдайбыз бу агайга. Ушул агай рахмат. Ала тонун, алтын канат краны, агай сизсиз бул замандын чыганы, эмгек менен алып урушуп келесиз, элге бизде сизде кызмат кылалы. Чыгып сүйлөгөндөр жаштарды мамлекеттик тилди билүүгө шыктандырганы үчүн Райымжан Курбановго ыраазычылыктарын билдирди. Тарыхты сактоонун эң негизи эмнеде? Тарыхты сактоонун эң негизи биринчиси тили, анан кийин дили, традициясы, ошолордун баары биригип келип элдин биримдигин түзөт. А дегенде уруу болот, анан улут болот, анан мамлекет болот айланайындар. Быйылкы жыл биз үчүн, кыргыз мамлекети үчүн 30 жылдык юбилей. Ааламдашуу же көп тилдүүлүк өкүм сүргөн доордо эне тилге күйгөн жаштардын катары калың. Улукбек Умукеев соц тармактарда кыргызча туура жазалы тайпасы аркылуу жаштарды сабаттуулукка үндөп келет. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиону болду. Буга чейин Олимпиада андан мурда дүйнө чемпиону болду. Ошол мезгилдерде Айсулуу Тыныбекованын такай мындай баракчасын көз салып отуруп, анын шунчалык бир эле кыргыз тилинде эмес, орус тилинде дагы мыкты, туура, так, анан абдан жеткиликтүү жазып сүйлөй алгандыгын көрүп мен суктандым да. Демек, лидер жаштардын ошондой тарбияланып аткандыгы албетте суктандырат. А кээ бир учурда чоң эле жумушта иштегендердин мындай чала сабат экендигин көрүп ыйлагың келет да. Коомдук ишмер көркөм окуунун чебери Райымжан Курбанов 1961 жылы Кара Суу районунун Мөнөк айылында туулган, кыргыз тили коомунун президенти. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.